Саламатсыздарбы, барыңыздарды. Азыр болсо мен погружение в СММ курсунун бүтүрүүчүсү солнечный южный город Оштон Алтынай менен маектешебиз. Алтынай айым, айта кетсеңиз канча жаштасыз жана канча балаңыз бар? Эмне болуп курс жөнүндө билип калдыңыз эле жана кантип келип калдыңыз эле? Анан кандай эмнелерди үйрөндүңүз? Биринчи алгач ушул суроо өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы, саламатсыздарбы барыңыздарга. Мен атым Алтынай, 34 жаштамын, 4 балам бар. Колумда ляльчика бар азыр, 7 айлык. Ооба, айылда турамын. Анан сиз жөнүңүздө мен Узаткан Жусуповадан угуп калдымдан. Экөөбүз жандыда жолугушканбыз. Ушундай жөнөкөй адам экенсиз. Я просто была восхищена и сразу записалась к вам на курсы. До этого я вас не была наслышана. Ошол мен өтө көп нерселер жөнүндө үйрөндүм. Мен даже билбептирмин то, что онлайн можно, оказывается, зарабатывать. Я всю жизнь работала, кандай десем, в госструктуре тоже. И думала, онлайн это нереально. Оказывается, онлайн можно зарабатывать деньги. Мен алгачкы кирешемди бүгүн алдым. Кундуз айым, сизге ыраазычылык. Ушундай ыраазымын. Аябай ыраазымын. Мага берген болсо, Кундуз айым, сизге Кудайым 2 эселеп берсин, 10 эселеп берсин. Сизге рахмат. Ушундай эң активдүү. Анан айта кетсеңиз, курсту бүтүрүп, анан буюрса биздин командага кошулуп калдыңыз. Кантип кошулуп калдыңыз, кандай чөйрө алдыңыз, дагы да дополнительный курстарды алып атканыңыз жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Эмне ала алдыңыз? Ооба, мен сиздин курсуңузга катышып чөйрө. Мен эчтеке билбейт элем. Эчтеке, абсолютно ничего. Я даже Инстаграмга как сторис выкладывать, это даже билбейт экен элем. Я думала, я вообще старая такая тупая депчи. Нет, адам өзү кааласа үйрөнөт экен, баары жокту үйрөнөт экен. Дополнительно мен Назик Камчыбековада да окудум, сиздин наставляемаяңыз макеттер боюнча. Ошол адан дагы назмаз болсо дан киреше чыктым. Сонун жетишкенчиликтерим, мен ушунчалык ыраазымын. Үйдө олтуруп, балдарым жанында акча тапса болот экен. Ушуга мен дагы бир жолу ынандым. Анан сиз ушундай активдүү, эң активдүү сотрудниктердин бирисиз. Айта кетсеңиз, жакында эле ушул Анжелика Кайратовнанын Айдын Нурунун дагы билеттерин биздин команда сатты. Эң көп сатуучу сиз болосуз дайыма. Ушундай командада дагы иштеп атасыз. Кантип жетишесиз? 7 айлык балаңыз бар экен, 4 балаңыз бар экен, айылда турат экенсиздер, дүкөн иштетет экенсиз. Ушунун баардыгына кантип иштетесиз? При желании, Кундуз айым, оказывается, можно всему жетишсек болот. Ну, честно сказать, жетишпеймин, но стараюсь жетишкени. Сизге окшогон никак жетишпеймин. Көбүнчө айтышат да, айылда жашайм, мен окуй аламбы, 4 балам бар, жетишемби, курсум мактайбы, акча деп көп айтышат да. Анан эмне деп айтып кете аласыз ушундай айымдарга? Айымдар, жазылыңыздар курска. Чындап жетишесиздер, бар жокко аракет кылсаңыздар эле бар жокко жетишесиздер. Таба аласыздар ал акчаны. Дагы эмне дейм? Жазылгыла актайсыңар, сразу эле актайсыңар. Мен актадым уже. Сонун, рахмат сизге. Анан терең ыраазычылык билдирем. Көбүнчө ошо айылда жашайм, мен акчага таба аламбы, кирешеге чыга аламбы деп айтышат да. Каалоо болсо бардыгы болот. Жана лучше не идеально сейчас, чем идеально никогда деп коет го. Идеалдуу момент, балдар чоңоюп, анан мен интернет койгондо деп отура берсек, жашоо өмүрүбүз баары өтүп кетет экен. Ошон үчүн бардык нерсени кылганга болгондо эле каалоо керек экен, Каалоо эле керек экен. Я думала, мен никогда не смогу депчи. Это не моё.
Я, например, так думала, я не смогу, это не мое, дей беретилим, да? Нет, оказывается, если только желание болса эле, все, оказывается, можно сделать. Сизге Аха. терең ыраазычылык, Кунзайым. Аллахыма бесеп шүгүр сиз менен жолуктурганына. Буюрса, Ыраазымын. рахмат. Сизге да ыраазычылык билдирем. Я вас люблю, Мен дагы. целую. Солнечный Я ошко. тоже вас Рахмат. люблю. Мгм.